Төртінші микрофон. Üçüncü. Рахмат, саламатсыздар, урматтуу коллегалар, урматтуу Асылбек Шарипович, ошондой эле өкмөт мүчөлөрү. Биринчиден, эл өкүлдөрү элдин көйгөйүн чечиш керек. Ошон үчүн эл өкүлдөрү деп бизде элдин арасында депутат дебестен эл өкүлдөрү деп айтышат. Менин айтайын дегеним, бизде эмне премьер-министр жокпу? Премьер-министр жок болсо, анда ошентип айткыла, премьер-министр жок деп. Мына ушундай орчундуу маселеде мен түшүнүп турам, Валерий Сидорович ал куратор ушул маселе боюнча. Бирок мен ойлойм, Жомарт Кайыпович, өзүңүз ушул жерде жакшылап кыргызча айтып деп элге жеткиликтүү кылсаңыз, мындай жакшы болот эле да. Анан Асылбек Шарипович, мындай кылбайлыбы? Биз да кичине кыргыз тилин сыйлап, кыргыз элин сыйлап, кыргызча ушул жерде элге маанилүү нерсени баарын тең жеткизсек, эми Кыргызстандын почти 80% кыргыз тили менен сүйлөшөт. Же анда болсо жанына переводчик коюп койгула. Перевод өзүңүз мына Асылбек Шарипович, сиздин гана эмгегиңиз менен ушул жогорку кеңештин жыйыны түз эфир менен республиканын булуң урчунуна жетти. Азыр мисалы үчүн угуштуу, көпчүлүгү кыргыз тилин билген эл орус тилин билбей түшүнбөй калды. Эмнени айтып атат, деп атат өкмөт мүчөсү. Ошон үчүн урматтуу өкмөт мүчөлөрү, келгиле, кыргызчаны билбегендер кыргызча үйрөнөлү. Ушул жогорку кеңештин улуу трибунасында кыргызча сүйлөп, ошол элге жеткизели. Же болбосо переводчигиңерди ала келгиле дагы, мына ушул жерде переводчик менен сүйлөп, ошол элге айта турган сөзүңөр жетсин. Мен ойлойм, бул деген сөз кыргыз элин сыйлабагандык деп мен ушундай кабыл алдым. Бүгүнкү бол. Рахмат. Дастан Жумабеков, анан Жылыз Жолдошева депутаттар мен да макулмун. Урматтуу Жомарт Кайыпович, бул абдан маанилүү эл күткөн маселе да. Анан ушундай маанилүү эл күткөн маселелерди кыргызча даярдап келсеңиздер жакшы болот. Дайыма негизи. Эл күтүп, эл угам деген маселе. Анан 2 жыл болуп калды, Кыргызстандын ар бир областында түз эфирде радиодон эл угуп атат да. Биздин элет эл. Ошону эске алып коюңуздар. Азыр Жомарт Кайыпович өзү да сүйлөйт.